келгенде уксаң, бул коррупцияга аралашкан, жер саткан дешип эле айтып атат. Анан бизге алып келип коп койду, бул туура эмес дейм. Эки жолу приказ чыгарып барат. Ташкөмүр шаарында элдин нааразычылыгы эми Кызылжар шаарчасында болууда. Анткени өткөн жумада Шамалдысай шаарчасына дайындалган башчы Анаралы Орункулов эми бул шаарчага которулду. Бул элдин каршылыгын пайда кылып, аларды да минтип көчөгө чыгарды. Мындагылардын нааразы кылган жагдайын Орункуловдун мурдагы иштерине байланыштырышат. Анткени ушул эле себеп менен өткөн жумада Шамалдысай шаарчасынын тургундары да каршылыгын билдирип чогулган. Өзүнүн эли сыйлабаган башчыны биз кантип сыйлайбыз? Ал бийекке келип, өзүнүн эли батпаган бийекке келип кантип атат? Бизди кантип сыйлайт ал? Биздин сизге ишеним болбой атат. Берде мындай эл сизди мындай каалабай атабыз деген эмес. Сизди мэриядан жөнөткөнүнүн себебинен андан кийинкиси Шамалсайдагы болгон ситуациядан улам элди ишеним болбой атыр да. Если Шамалсайга кой бостон ушерке алып келгенде анда биз билбей унчукпашыбыз мүмкүн. Ал жер Шамалсай эли өзү бу коррупцияга аралашкан, жер саткан деп өзүңөрдүн интегрүү немеңерде көрсөтүп турат Шамалсайдын элин айтканы. Анан эле аны алып келип турган берип коюп койгонун билбейм. Пускай ийе мойдон туруп тура берсе, эми өзүнүн жаштардан барып өтүп келет конкурстан. Бул каршы чыккан жыйын 2 күндөн бери уланууда. Алар учурда кол топтоп жатканын, анын негизинде Ташкөмүр шаарынын мэрине кайрылуу жолдорун айтышты. Аймактык башкармалыктын алдына чогулган 50дөй жашоочу менен Анаралы Орункулов да жолукту. Документтер мыйзам башка, мурункудай шайлоодон кийин эле бөлүп ала турган нерсе жок. Экзаменде резервге туруп эле тесттен өтүп келсин, мен ошол жерде ham айткан, бир күн турбайм. Биз эч кандай мыйзамга каршы неме кылган жокпуз, барып кирип кабинетин талкалаган жокпуз. Биз айыл өкмөттүн алдында эч кандай мыйзамга каршы неме жок, чогулуп кол топтоп атабыз. Биздин аркабызда неме приказ же эч кандай биздин аркабызда немелер жок. Биз ушу элдин өзүнүн талабын көтөрүп чыкты. Азыр бардыгы 21-кылым, бардыгынын колунда телефон бар, кабардыгында интернет бар. Интернет айдыңдарында жана соц тармактарда жүрөт, Шамалсайда абал кандай болгон. Ошол абалды көрүп туруп, анан ошол абалды эске албай туруп ошону бизге жөнөткөн, бизге таң калыштуу болуп атат да. Ташкөмүр шаарына караган бул аймактык башкармалыктын жетекчилик оруну бош болчу. Анткени мамлекеттик сынакка катышып, кадрдык резервге эч ким өтпөй жаткан. Азыркы келген башчынын немеси Шамалсайдан биринчи шайланган. Алга приказ чыккан биринчи. Пятница күнү чыкса, 2 күндүн ичинде эле кайра эле бизге которуп атат да. Мындай болушу мүмкүн эмес да. Биздин негизги максатыбыз ошо жаштар менен иштеше ала турган, биз өзүбүздүн күчүбүз менен азыр көп нерсе кылып атабыз. Ынтымактуу жаштар менен иштеше ала турган адам керек болот да бизге азыр. Бул менен чото эл иштеше албай турган. 16 майда ротация жолу менен кызматка дайындалган Анаралы Орункулов жетекчиликтин буйругу менен келгенин айтты. Ал өзү муниципалдык кызматкер болгондуктан жетекчилик кандай чечим кабыл алса, ошого ынанарын билдирди. Эл үчүн иштей турган дымактуу ою бар экенин, инвестиция тартуу жаатында алгылыктуу пландары бардыгын да кошумчалады. Келди, биякта да уюштурушуп эме кылышты, келишти, элдин үнүн уктук, сүйлөштүк, ынтымакташып эле сүйлөштүк. Булар талабын өздөрүнө жазып кайрылып эме кыла турган болду. Эми бизде жогору турган жетекчилер чечет. Булар элди уюштуруп, биргелешип, ынтымакташып атканы бул жакшы нерсе бир жактан. Бирок мына ошол нерселерди мыйзам түрүндө, мыйзам чегинде аткарганга эл дагы, жаштар дагы ошого акыл айтып үйрөткөнүбүз дурусураак да. Ташкөмүр шаарынын мэринин айтымында Орункуловду ал кызматка дайындоо мыйзам чегинде болгон. Ага Шамалдысай шаарчасындагы тургундардын каршылыгынын да таасири бар. Эми азыр көнүм ишарат болуп калды. Көбүрөөк катыраак кыйкырган адамдык эле туура болуп калып атат, бирок ошол убакта биз дагы мыйзам бар экенин унутпашыбыз керек да. Орункулов Анаралы Шамалсай аймактык башкармалыкка мыйзамдуу жол менен резервге туруп, резервге буйрук менен бекитилип, анан резервден дайындалган. Ал жерде элдер каршы болгонуна байланыштуу биз комиссия түзгөнбүз. Комиссиянын чечимин күтпөй эле бизде ошол силерге интервью алганда да мен маалымат бергем. Кызылжар аймактык башкармалык бар ушундай Шамалсайда эле. Ал жерде дагы вакант болуп турган. Себеп дегенде Кызылжар аймактык башкармалыкка 3 штат тең резервге
конкурска эч ким өтпөй бош болуп турган ии болуп бирөөлөр кармап турганбыз биз ишти жылдырыш үчүн. Өткөн жума ротацияга кат алмашып ал макулдугун бергенине байланыштуу 16 майда 140 буйрук менен ротация жолу менен Кызылжар аймактык башкармалыкка дайындалган. Ана мына бүгүн маалымат келип атат, ал жерде дагы элдер чыкты, мына силер келдиңер. Эми бул жерде кандайдыр бир топ уюшуп алып жасап аткан деген да күмөн келип атат да. Кызылжар аймактык башкармалыгынын эли дагы кат менен кайрыла турган болсо, бизде конституцияда жазылган бийликтин ээси эл деп, элдин талабын, муктаждыктарын чечебиз деп биз дайындалганбыз. Алардын дагы кайрылуусун мыйзамдуу жол менен карайбыз, комиссия түзөбүз.